Assalamu alaikum, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү биздин Оозкан агайыбыздын эскерүү кечесине келген куш келипсиңер. Биз Оозкан агайды эскере кетсек, Оозкан агай Россия жергесинде көп жакшы мигранттарга көп жол көрсөтүп, жол башчыбыз болот. Ошон үчүн Кочкор биримдиги бүгүн Оозкан агабыздын туулган күнүнө карата футбол кубогун өткөзүп атабыз. Куш келипсиздер, жакшы көңүлдө отуруп, күйөрман болуп кеттиңиздер. Саламатсыңарбы кыргыз журтчулугу? Бүгүн өзгөчө күн бизде. Бизде баарыбызга белгилүү Оозкан Сардарбековичтин былтыркы өтүп кеткени өтө өкүнүчтүү. Бирок деген ал өлгөн жок, анын иши калды, изи калды. Ошондуктан мына Кочкор району Нарын Теңиртоо коомунун бир нече иш-чарасынын катарында бүгүн ачылыш кылып, ошол иш-чараны баштап берип атабыз. Кош келиңиздер. Агабызды эстейли, эскерели, унутпайлы, анын ишин дайым даңазалап, ушул жакшы маанайда жүрө берели. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Жалпы Теңиртоолук бир туугандар, бүгүн ушу биздин атабыз, агабыз, устатыбыз Оозкан Сардарбековичтин жаркын элесине арнап футболдук турнир өткөзүп жатабыз. Турнирде бул агайдын базы өткөн жолун кылган эмгектерин ушу жаштарга жайылтуу максатында Кочкор биримдигинин төрагасынын демилгеси менен өтүп жатат. Жалпысынан турнирге областагы 5 район жана Нарын шаары болуп, Кочкор районунан 2 команда болуп, жалпысынан 7 команда катышууда. Актала району, Атбашы району, Жумгалы району, Кочкор району жана Нарын шаары болуп. Урматтуу мекендештер, бүгүн ушул өзүбүздүн мекендештерибиз ошо өтүп кеткен Оозкан атабыздын армагынын элесине деп бир жакшы бир мини футбол боюнча турнир өткөрүп жатышыптыр. Ошол турнирдин маарекесине көптөгөн биздин мигрант мекендеш чогулуп, бир жакшы бир деңгээлде өткөрөбүз деген бир ниеттер бар экен. Жакшы өткөрүп алышсын, ошо биз тилектешпиз. Спортто айтып болот эмес, багырсыгы жок эң негизгиси, эң күчтүүсү жеңип, ушул маарекени жыйыкталсын деген бир өзүбүздүн бир ниетибиз бар. Ал эми ушул Москва шаарында жүрүшүп, биздин мекендештер айтып болот эмес, бир эмес 2 кишинин башын кошсо өтө кыйын эмеспи? Бирок Кудайга шүгүр, ушундай биздин активдүү жарандарыбыз бар экен. Ушул Кыргызстандын диаспорасынын президенти Куба деген жигитибиз ушу баарын башын чогултуп, бир чоң деңгээлде маарек өткөрүп аткан өтө бул кубанычтуу нерсе. Мен чын жүрөгүмөн ушу каалап кетет элем, кайсы гана мамлекетте болбойлу, бирок ушул биздин кыргыз элибиз, Кыргызстаныбыздын элдери аман болушсун, ар дайым бар болушсун. Ушинтип ынтымакта ушундай маарекелердин үстүндө көп болуп жүрө берсин деген бир өзүмдүн бир каалоо тилектерим бар. Чоң рахмат. Да, мекендештер, Кудай буйрса, мына бүгүн кыргыз диаспорасынын негиздөөчүлөрүнүн бири аксакалыбыз, маркум аксакалыбыз Оозкан Сардарбеков жаркын элесине арналган турнир өтүп жатат. Кудай буйрса, турнир жакшы деңгээлде өтсүн. Ошо турнирде мына Кудай буйрса Кыргызстандан Жогорку Кеңештин депутаты келип колдоп берип атат. Албай экебизге чоң рахмат. Уюштуруучуларга, Кочкор биримдигине, Нарын Теңиртоо коомуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, азыркы турнир жакшынакай деңгээлде өтүп, жеңишке күчтүү себеп болсун биздин спортчулардын. Ошол бардык мекендештерге да жакшылыктарды, саламаттыкты, ден соолукту, аманчылыкты каалап кетмекчибиз. Аман эсен бололу. Hurmatlı komandalar, katılımcılar, ortada aralıkta şartlar töreli ayarlı götürüldü. Kanalımız gerekli bir balalı, ulularının bağırdığını percaklı komandalarda aylatlar Canlı konuklar, meymanlar, ulular,
Жалпы бүгүнкү мелдешибизге келген асыл меймандар жана ушул мелдешибиздин кереметтүү иш-чарабыздын катышуучулары, мына жалпыңыздар өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн Кочкор биримдигинин демиргеси менен жалпы теңир тоолуктардын ынтымагын бекемдөө максатында жана ошондой эле жалпыбыздын сүйүктүү адамыбыз, агайыбыз, устатыбыз Обоскан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган райондор аралык футбол боюнча ынтымак мелдешибизди баштаган турабыз. Эмесе жалпыңыздар ошол мелдешибизге куш келипсиздер. Келиңиздер анда мына кайда жүргөндө жалпыбыз мекендегенде жалпыбыздын жүрөгүбүз толкунданып турат эмеспи? Уруксат болсо ушул кереметтүү иш-чарабызды мыкты футболдук мелдешибизди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин ырдоо менен баштап алууга уруксат этиңиздер. Гимнибиз ырдалган соң мына ушул бүгүнкү керемет мелдештин өтүсүн чоң жоопкерчилигин мойнуна алып, жалпыбызды мына башыбызды бириктирип, бир туугандыгыбызды билиндирген ушул Кочкор биримдигибиздин төрагасы биздин жан байекебиз Өгүшев Жолдозбек Зарлыкович байекебизди чакыралы. Мына ушул адамдын салтанаттуу сөзү менен бүгүнкү мелдешибизди ачып алалы. Келиңиз байеке. Assalamu alaikum, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү кеченин коноктору. Барыңыздар куш келипсиздер. Бүгүн биз эмне демекчибиз? Биздин өзүбүздүн Кочкор жеринде төрөлгөн Обоскан агайыбызды эскерүү күнү болуп атат. Бүгүн 2 июнь туулган күнү эле. Ошого карата бүгүн Кочкор биримдиги кеңешип, Нарын Теңир тоо биригип ушул футбол турнирин өткөзөлү деп чечиштик. Куш келипсиздер бүгүнкү оюнга. Баарыңыздарга ден соолук, ушу алыс жерде Москва шаарында иштеп жүргөн мигранттар силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик каалайм. Баарыңар куш келипсиздер, коноктор куш келипсиздер. Баарыңыздарга ден соолук, чоң рахмат. Баарыңыздарга башник. Жолдош байке, сизге дагы мына ушунча элдин арасынан өзгөчө ыраазычылыгыбызды биз дагы билдиребиз. Келиңиздер анда ардактуу меймандар, мына жанатан бери сөз кылып отурган Обоскан Сардарбекович дегенде жалпыбыздын көз алдыбызга жан дүйнөсү кенен, адамдык касиети терең, мыкты устат, мыкты адамдын элеси тартылат эмеспи? Мына ошол адамдын басып өткөн жолу, кылган эрдиктери, өмүр таржымалы тууралуу азыр кыскача өмүр баяны окулмакчы. Уруксат болсо, ошол адамыбыздын Обоскан Сардарбекович агайыбыздын өмүр баянына назар салып коюңуздар. Сардарбеков Обоскан Сардарбекович 1954 жылдын 2 июлунда Кыргыз Республикасынын Нарын областына караштуу Кочкор районунун Комсомол айылында жарык дүйнөгө келген. Айылдагы орто мектепти бүтүргөн соң Фрунзе шаарында жайгашкан Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке тапшырып, фортепиано жана вокал классын ийгиликтүү аяктаган. 1972 жылы Москва шаарына келип, ГИТИС театралдык окуу жайына тапшырып, тилекке каршы өтпөй калгандан соң дароо эле Ленин атындагы Правда типографиясында 10 жыл талыкпастан эмгектенген. Өзүнүн иштермандыгын жана билимге болгон умтулуусунун негизинде Москва полиграфия институтунда окуп бүтүрдү. 1973 жыл, 1975 жылдар арасында советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Аскердик кызматты мыкты өтөгөндүгү үчүн 1974 жылы 7 ноябрда Москва шаарында Кызыл Аянтта болгон 102 аскердик парадда катышууга дагы уруксат алган. 1982-87 жылдары Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин типографиясында эмгектенген. 1987-92
жылдары Кыргыз СССР'нин Госнабынын отдел жетекчиси, андан соң башкарманын орун басары, күбөтпөй эле башкармалык кызматты да кылган. 1992-2004 жылдары Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын соода тармагынын өкүлү болуп, көптөгөн стратегиялык мааниси бар айыл чарба жүктөрүн Кыргызстанга жиберип, кыргыз жарандар үчүн Великобританияда жасалган паспортторду жөнгө салууга салым кошкон. 2004 жылдары, 2005 жылдары Евразесте Кыргыз Республикасынын өкүлү, 2005-2008 жылдары Юнистрим коммерциялык банкта бөлүм башчы болуп эмгектенген. 16 жылы ВДНХдагы Кыргызстан соода көргөзмө борборунун генералдык директору. Андан соң 2013 жылдан акыркы күндөрүнө чейин Москва шаарында Кыргыз Республикасынын соода өндүрүштүк палатасынын өкүлү болуп эсептелинет. Кошумча маалымат катары агайыбыз үчүн кошумча маалымат болсун. 2004 жылы Кыргыз биримдиги коомдук уюмдун биргелешкен уюштуруучусу болгон. Андан соң Аксакалдар кеңешинин төрагасы. 2010 жылы Бишкек шаарында кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултайынын делегаты болуп эмгектенген. 2012 жылы Союз Кыргызстанцев регионалдык коомдук уюмдун соучредители, жана ошондой эле Россиялык кыргыздардын конгресси, Нарын Теңиртоо регионалдык коомдук уюмдун төрагасы. Агайыбыздын сыйлыктарына назар салып коюңуздар. 2009 жыл, 2019 жыл Кыргыз Республикасынын экономика министринин ардак грамотасы, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган. Агайыбыздын медалдарына назар салыңыздар. Юбилейная медаль 140 лет Ленину, правда 100 лет, Кыргыз милициясына 85 жыл. Мына ушул юбилеардык медалдарды алган. Андан соң укук коргоо жана куралдуу күчтөрдүн кызматкери медалына дагы ээ болгон. Агайыбыздын ордендерине назар салып коюңуздар. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, Кочкор районунун ардактуу атуулу, Нарын областынын ардактуу атуулу деген наамдарды алган. Андан соң Россиядагы Кыргыз посольствосунун ыраазычылыгы катынын ээси болуп эсептелинет. Эмесе ардактуу кадырман меймандар, мына ушул эмгектери, эрдиктери аталган агайыбыз адамыбыз 2021 жылдын мезгилсиз дүйнөдөн кайтып олтурат. Бирок агайыбыз мезгилсиз дүйнөдөн кайткан менен мына ушул кыргыз журтчулугу үчүн, кыргыз диаспорасы үчүн, жалпыбыз үчүн агайыбыздын эмгеги жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталмакчы. Келиңиздер агайыбызды эскерип, эрдиктер үчүн бир кол чаап коесак. Эми сөзсүз түрдө мелдешкичтин башы бул да болсо агайыбыздын жаркын элесине арналган соң, бирок жалпыбыздын жүрөктөрүбүзгө кубаныч бөлөп мына мелдештин чын мааниси чыкканы турат. Чын маанисин чыгарыш үчүн уруксат болсо, Зина Абдулакова эжекебизди чакырып алалы, жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү шумдук ырга бөлүп берсин. Москва тамадалар борборунун жакшылык жарчысы, мына кыргызымдын бир кызы, Москвадагы тың кызы, жалпы кыргыз жакшылыктарына кызмат кылып, көркөм ырлары менен жан дүйнөбүздү байытып келе жаткан Зина Абдулакова эжекебиз. Ruhu büyük kırmızı elge salam joldan жалпы elge assalomu alaykum, assalomu alaykum. Eriştedey peyli adam eldi körüp meyrin kanar. Ak kolpak canatalarga, ak joluk janapalarga assalomu alaykum, assalomu alaykum. Salam jalpıga, aytam sahnada, alkışım çeksiz.
Ötken yüz görüştükdə esençilik amançılıkta İçindeki cücülürgü nar istediği bübüktürgü Assalamu aleykum Assalamu aleykum Çürüktü bu sezim benim elim degen celim degen Erken geldim yıldızına kırgızımdın bu kızına Assalamu aleykum Assalamu aleykum Salam çalgığa Ömür yarkıra Alkışın çeksin Asıl kalkınma Salam çalgığa Ömür carkıra Nasim kılanır Elim aldığımda Nasim kılanır Elim aldığımda Gelin sırada ardaқты меймандар мінімесе Ошол белдешибиздин программасынын түзүлүшүндө мына ырдан мурун сөз түрдө агайыбыздын жаркын энесине арнап Кур'ан окумакмыз. Бирок убакыттан оттурбайлы деп даяр ошол адамдарыбызды ирети менен кетирип отурабыз. Бул да бирок болсо Курандан мурун ыр кетиргенибиз, эми жашообуз мындан ары шаңдуу болсун дагы, ырдуу болсун деген негиз болсун. Эми уруксат болсо алдыңыздарга Ильязов Асылгын байкебизди чакыралы. Жалпы жумура журттун алдында агайыбыздын арбагына ыраазы болсун деп Кур'ан окуп койгон. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق العظيم سبحان ربك ذات عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Rabbim жараткан Аллахым, ушул өзүңдүн ыйык Кураныңды өзүңдүн кудуретиң менен бул дүйнөдөгү өтүп кеткен Обоскан Сардарбековичке багыштадык. Rabbim жараткан Аллахым, Обоскан Сардарбековичтин жаткан жерин жайлуу кылып, бул дүйнөдө билип-билбей кетирген күнөөлөрүн өзүң кечирип, тозок отуңан сактап, бейишиңен насип кылгын жараткан Аллахым.
Жараткан Аллахым, Раббим бардык билип билбей кетирген күнөөлөрүн өзүң кечире көр Аллахым. Жаткан жерин жайлуу кылып, топурагын торко кыл Аллахым. Şu Oboskan Sardarbekovичтин жаткан жерин жайлуу кылып, топурагын торпо кыл Аллахым. Амин. Аллаху акбар. Окулган Кураныбыз кабыл болсун. Келиңиздер анда ардактуу меймандар, эмесе Кураныбыздан соң биздин мелдешибизге мына ушул жерде улуу адамдардын улуу сөзүн угалы. Уруксат болсо куттуу жерибизге Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмиль Эрикович агайыбызды чакыралы. Андан соң Кыргыз Республикасынын элчисинин кеңешчиси Кыштообаев Эрмек Карабаевич агайыбызды чакырабыз. Аны менен катар эле Россия жергесиндеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Османбеков Кубанычбек Бекболотович агайыбызды чакырабыз. Мына ушул асыл адамдар менен эле Нарын Теңир Тоо коомунун төрагасы Эрмек Асанов байкебизди чакыралы. Assalamu alaikum, agay tuğanlar. Kandayсыздар? Биринчиден Кыргызстандан силерге ысык салам. Экинчиден ушул жерде сиздерди ак калпактуу биздин туугандарыбызды, агайындарыбызды, ак чөкрөчөн ушул өзүбүздүн эжеке карындаштарыбызды көргөнгө миң мерте ыраазымын, кубанычтамын. Бүгүн ушул Обоскан атабыздын жаркын элесине деп Татнакай турнир өткөрүп атсыңар, ошоңуздар куттуу болсун. Ушул турнир өткөрөбүз деп, ушинтип канча деген биздин мекендештерибиздин башын бириктирип, ушул жерде жакшынакай турнир өткөрүп аткан бул чоң жечкендик деп айтсак мен жаңылышпайм. Айтып кот эмеспи, спорт баягы 4 тамга турганы менен, бирок спорттун өзүнүн маңызы, өзүнүн философиясы өтө кеңири. Бул деген күч, бул деген ынтымак. Ошон үчүн ушу бүгүнкү өтүп аткан майрекеңиздер кырсыгы жок жакшынакай өтсүн, эң күчтүүсү жеңсин. Анан тарыхты билмейин, эч качан келечек жок деп коет. Ушу атабыздын арбагы болдук. Кандай гана алыс жерде жүрөсүздөр, бирок сыналдырбай, мен өзүм дагы мигрант болгон убагында, мен ушу сиздердин түйшүңүздөрдү абдан жакшы билем. Өз жону менен тарткам. Ошондуктан абдан кубанычтамын. Ушундай бир сыналдырбай, бир гана өзүңөрдүн жаныңарды ойлобой, мекениңерди ойлоп, жардам берип атканыңыздарга дагы бир жолу чоң миң берет рахмат сиздерге. Ар дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар, ынтымактуу болуңуздар. Азыркы заманда ушунча адамдын башын бириктирмес, эки адамдын башын бириктириш өтө кыйын. Бирок ушул жерде баарыңыздарды бириктирип, ушунду уюштурган уюштуруучуларга дагы чоң ыраазычылыкты билдиргим келет, терең ыраазычылыкты билдиргим келет. Баарыбыздын эле ниетибиз ошол, Кыргызстанда бейкутчулук, бейпилдик турмуш болсун дейбиз. Ошого баарыбыздын салымыбыз бар бул жерде. Ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Ошон үчүн Кудайым колдосун сиздерди. Ар дайым Кыргызстаныбыз өнүккөн, күчтүү мамлекеттерден болсун деп дагы бир жолу мен сыймыгым менен айтам. Кыргызстан үчүн рахмат жигиттер. Рахмат. Кечип болсуңдар, анан мен дагы чукул келип калдым, бирок өзүмдүн атыман бир кичинекей байгеге бияка ырым-жырым кылып коюн, ошону алып койсоңуздар, суранычы. Рахмат агай, кош келипсиз. Рахмат ыраазычылык. Агай учурдан пайдаланып, мына кыргыз диаспорасынын жетекчисинин кеңешчиси Надырбек агабызды да катарыбызга чакырып алсак, сонун болгон турат. Агай бериңиз. Данияр мырза, уруксат болсо мына. Кубаныч байкем айтып отурат Данияр мырза. Агай сөзүңүздү бериң, кечирип сурайм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Эмиль Эрикович, кош келипсиз. Москвага. Жогоркуда айтылган сөздөрдүн баарына кошулам. Ушул бир четтен Обоз агайымды мен өзүм лично тааныбай калыптырмын. Мен келгенден кийин бир аздан кийин эле өтүп кетти. Бирок кандай сөздөр гана айтылды ушул киши агайыбыз жөнүндө. Мен өзүм таанышып, билип жүргөндө эле бир болуп калдым да. Абдан салымы зор, абдан мыкты киши болчу экен. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, окулган Курандар кабыл болсун. Мекендештер, бүгүнкү эми спорттук маарекеге башталышы менен баарыңыздарды куттуктайм. Эң мыктысы жеңсин.
спорт бул негизинен жашоодо бир байлыктардын бири, ден соолук, маданият жагынан дагы бириктирген нерсе. Ошон үчүн баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктап, анан уюштуучуларга өзүнчө ыраазычылык билдирип кетем. Коомдор Найым Теңир Тоо коомунун, Кошкор районунун коомуна, диаспора кеңешине ушундай иш-чара мааракелерге келип көз көрүшүп, жакшынакай спорттук иш-чараларды өткөргөнгө биз абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга рахмат. Айтканыңыз келсин. Келиңиздер анда. Улуу сөздө Кубаныч байке сизде болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Кудай буйрса мына Обосхан аксакалдын жаркын элесине арналган бүгүнкү мааракебиз жогорку деңгээлде өтсүн. Уюштуруучу тобуна, Кочкор биримдигине, Нарын Теңир Тоо уюмуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыздар, бияқта ошо биздин мааракени колдоп, өзүнүн негели менен келип көтөрүп берген жогорку кеңештин депутаты Эбил Мырзага дагы чоң ыраазычылык таазиметти билдирип кетели. Кол чаап коюңуздар. Эбил мактанып коеюн, бул кыргыз диаспорасынын коомчулугунун 10дон эле 1 бөлүгү спортчулары, негизи туурабы жигиттер? Спорт абдан өнүккөн Москва жергесинде, андан тышкары маданиятта өнүккөн. Биякта өзүбүздү баягы 8-чи область деп кээде мактанып коебуз. Чын эле ошондой, себеп деген өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, Кудай буйрса ушул жерден өзүгө майрам уюштуруп, маареке уюштуруп, көңүлүбүздү ачып, баягы жүрөбүз. Кээде жанагы анча-мынча министрликтер жасабаган нерсени ошол бизде коомчулук жасап коет, баарыңар эле макулсуңар да. Ошон үчүн дагы бир жолу сиздин келгениңизге чоң рахмат, уюштуруучуларга рахмат, спортчуларга ийгиликтерди, күчтүүсү жеңсин. Обосхан аксакалыбыз бизге өмүр бою үлгү болуп, кыргыз коомчулугун түптөгөн кишилердин бири. Биз ошондой кишилер менен үлгү алып, биз аркасында калган урпактары ошол изин улуу даңалап кете берели. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Нарын коомунун өкүлдөрү, урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Бүгүн чынында эле абдан бир чети кейип ойлоно турган, бир чети ушул Куран окутуп атканыбызга сүйүнө турган күн болуп турат. Себеп дегенде бул кишини жоготуп алдык. Мен бул кишини тааныганыма 10 жыл болуп калды. 10 жыл мурда таанышкам. Ошол кезде таанышкан күнү кандай көрсөм, азыр жылмайып тургандай көрсөм, көз өткөнчө ушинтип жылмайып жүрүп өттү да ушул кишичи. Бир жерде мен бир негатив сүйлөгөнүн, жаман сөз сүйлөгөнүн, туура эмес нерсе сүйлөгөнүн уккан жокмун да. Ар дайым өзүнүн акылын айтып, кеңешин айтып, даже кээде чалып туруп, жигиттер ушундай кылып койсоңор сонун болот эле, буну мындай кылып койсоңор сонун болот эле деп өзү түн жарымга чалып айткан учуру болгон да. Анан өзүңүздөрдүн мурдагы төрагаңыздар Акжол мырзага дагы аябай чоң жардам берди. Ушу Нарын коому түзүлгөн учурда күнү-түн ушул аксакал менен кеңешип турду, аксакалдын батасын, кеңешин алып турду. Ушундай билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу адамыбыздан тилекке каршы айрылып калдык. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, Аллахым жайын. Мындан ары улантып, кыргыз элине, жерине, динине кызмат кылыңыздар. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум агайын туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына бүгүн биз Обосхан агайыбызды эскерип турабыз. Обосхан агай кыргыз журтчулугуна, Москвадагы мекендештерге, анан Нарын Теңир Тоо аймактык коомуна салым аябай зор. Анан биз ушул жыл аягына чейин кандай иш-чара болсо дагы ушу Нарын Теңир Тоо коомунун иш-чарасын ушул Обосхан агайдын жаркын элесине арнаганбыз. Мына биринчи алгачкы башталып жатат. Анан эмне демекпиз, ушул Кочкор биримдигине, анан жолдош сиздерге терең ыраазычылык. Анан ушул ишти токтотпой, ар бир жыл сайын ушул Обосхан агайдын урматына туулган күнүндө ушул өткөрүп туралы кубокту. Өтпө кубок болсун. Ар бир жыл сайын ушул туулган күндө өткөрсүн. Чоң рахмат ушул командаларга ийгилик. Рахмат. Аталарыбыздын, агайларыбыздын айткандары кабыл болсун. Келиңиздер анда, ардактуу меймандар. Мына ушул жерде сап башында турган биздин кыргыз диаспорасынын бүгүнкү мелдешке атайын
даярдап келген ыраазычылык каты бар. Мына ошол ыраазычылык катты тапшырып алсак. Кайсы гана доор замандарда болбосун, айткандары элге дем, күч болгон, олуя көсөмдөрдөн, ак эмгеги менен аброй күтүп, өмүрү өрнөк болгон кемеңгер, даанышмандардан кыргыз элинин уучу кур эмес. Алардын жалпы элине калтырган мурастары келечек муун үчүн түгөнгүс гүл азык, таалим тарбия берүүчү акыл насаат болуп кызмат кыла берерине шек жок. Андай мекендештердин катарын мына Сардарбеков Обозкан Сардарбекович толуктайт. Урматтуу Нарын Теңиртоо коомдук бирикмесинин Кочкор биримдигинин жамааты. Сиздерге Кыргыз диаспора кеңешинин жамаатынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалап, үй бүлөңүздөрдө бейкутчулук, тынчтык жана бакубат турмуш каалап кетмекчибиз деп Кыргыз диаспорасынын кеңешчиси Осмонбеков Кубанычбек Бекболотович. Берсеңиздер, Кочкор биримдигинин төрагасына тапшырып коелу. Стимул болуп келе жаткан Кыргыз диаспорасына толук ыраазычылык билдиребиз. Ага сизге да болгон ыраазычылык бар экен, уруксат болсо окуй кетели. Мына Нарын Теңиртоо коомунун ардактуу тең төрагасы Белеков Жыргалбек Сабырбековичтин агайыбыздын атынан атайын ыраазычылык катыбыз бар. Уруксат болсо мына ошол ыраазычылыкты Жолдош байкебиз өз колу менен тапшырып койсун. Бүгүнкү жүрүшүбүздүн белдешибиздин максаты дагы ошол болчу. Мына кийинки муундар, мына агайыбыздын санаалаштары бирок кандай эрдиктери бар экен билген болсо, бирок ошол жаштардагы азыр Обозкан Сардарбекович ким экенин мына азыр туюп билип ушул жерде мелдешине келип отурабыз. Бизден мына Кочкор жергесинен чыккан Чынарбек уулу Бактыбек деген уулубуз бар. Агайыбыздын урматына көркөм ырын жазган экен. Ушуну да угууга уруксат этиңиздер. Мен өзümчө бейиш тартып кайгырам, тагдыр сунган эскерүүнү жайгылам. Улана албай учугуна ойлордун агайдым мен. Улуулардын айдынан суу ичкендей барып кулак көзүнөн агайдым мен. Жашоосуна кайрылам. Агайым чийип тагдырдын мунусуна шүгүр кылам. Өзүң ичкен тунук эмгек булагың чаңкаганда мен жута албай турамын. Тирүү болсоң жалгыз ичпей бөлүш деп деген бир сөз болмок менин сураарым. Сен бермексиң, берериңе ишенем. Жүрөк суусу элге деген кишелең. Кыйын күндө ата журттун иши үчүн кызмат кылдың. Турган бойдон тикеден Обозкан Сардар уулу оюлтунук. Жүрөктө ар бир сөзүң кала туюп, өзүңдү өлбөс кылып кетиптирсиң. Эмгегиңден кайталаңгыз бирүү куруп. Ажал таш бор, ага жетсин убалың. Азыр менин али жапжаш курагым. Өлөр алда өзүң кылган иш үчүн тизе бүгүп дайым кулду курамын. Келиңиздер, ардактуу меймандар, аталарыбыздын батасы бакытыбыздын башаты деп туруп, куттуу жерибизге аксакалдарыбызды чакыралы, аталарыбызды чакыралы. Мына биз тутуп келген аталарыбыз Нурдинов Теңиз агай, атаки келип бериңиз. Тобокел Базылович, Бакыт Усубалиев, Молдагазы Байекем, андан соң Токталиев Кадырбек. Мына ушул аксакалдарыбызды аталарыбыздын агайыбыз тууралуу айткан жылуу сөздөрүн угалы. Урматтуу туугандар, урматтуу жерлештер, балдарым, кыздарым дегендей. Эми бул жерде жогоруда Кыргызстандан келген коноктор, жана ушул жерде жүргөн бардык элчиликтен, диаспорадан келген туугандар көп нерсенин баарын айтты Обозкан байкебиз жөнүндө. Эми чынында эле бул киши, мен бул кишини 5-6 эле жолу, баягы 5-6 жылдан бери эле билем да. Анан бирок өзү биз бир айылдан болобуз да. Анан эми бул кишинин жаткан жери жайлуу болсун. Мен көп нерсени айта берип эме убакытты албайын. Анан ошол киши өтүп кетти дегенде ушундай катуу толгонуп, ойлонуп, жашып, ыйлап, кайгырып, ойлор коюлганча ушундай жаман акыбалда болдум элем. Бул эми баарыбыздын башыбыздан өттү. Ошол байкеге арнап бир некролог жаздым эле, ошону
окуп берип коеюн. Орду толгуз жоготу. Орду толгуз оор болду жоготу. Опол тоодой өтүп кетип атабыз. Ой долопта кайкалапта бүктүшүп, ордунан биз таппайыз деп жатабыз. Капысынан өтүп кетти агабыз, кайгынын кучагына оролду. Карайлап биз таппайыз деп жатабыз, кара туман басып жолдор торолду. Окусунан өтүп кетип байкебиз, кокуйладык көздөн жашты агызып, колдон сууруп алып кетти кантебиз. Кош дээрге ооз барбайт канысып. Жандай көргөн калыс асыл агамай, жашыттым го бошотуп муун жүүнүмдү, жалдыраймын жерден башты ала албай, жашка муунуп чыгара албайм үнүмдү. Кандай гана жакшы адам элеңиз, катуу айтып, катуу сүйлөп какпаган, кантип гана жерге сизди беребиз, капырай мүнөзү жок жакпаган. Агабызды жакшы көргөн баарыбыз, ажал таш боор алып кеттиң күйүнтүп, алыс келбес жайга кетип калдыңыз, айрым арам душмандарды сүйүнтүп. Каадаланбас айкөл асыл жан элең, кадыр артык баардыгы сыйлашкан, таш боор, кандай таш боор, кандай ажалшым элең, карайлатып капалантып ыйлаткан. Келбес жака кеттиңизби байкебай, кези кишүү болбойбу эми баймабай, кээ күндөрү олтурчу элек сырдашып, кеп курушуп бир тууганым байкемай. Аза күтөм деп ойлогон жок элем, агам барда көңүлүм да ток эле, алсыз кармайм чиймелеймин калемди, ажал мынча ары жок да шок белең. Азап менен жазып сапты кураймын, арчып жашым эптеп тамгагынаймын. Агам кетти келбес кайткыс сапарга, акыл деми кимден барып сураймын. Барктуу баалуу сый урматтуу жан элең, бажырайып аппак атчу таң элең, баарлашып отур. Сизге ошол Кочкор билим деген мына спорт тармактын жетекчиси Саманчиев Турдакун байкебизди чакыралы. Убакыттан уттурбай оюнчуларыбызды оюнга кой бере берсин. Бирок оюнду кой берүүдөн мурда бүгүнкү мелдештин жүрүш шартын айтып берип коюңуз. Келиңиз байке. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Озкан Сатарбекович атабыздын, агабыздын жаркын элесине келген меймандар, спортчулар, бүгүн агабыздагы бир ордунан козголуп алынса керек. Кыргызда жакшы сөз бар, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деп. Аны агайыбыздын базы өткөн жолун, ушу кылган кызматын жаштарга даңазалап жеткирүү ниетинде уюштурулуп жаткан турнир Кочкор билимдин төрагасы жана Кочкор билимдигинин жалпы жамаатына терең ыраазычылык. Жалпысынан Нарын обласы боюнча 5 район, 5 райондон 5 команда, Нарын шаары өзүнчө да бир команда, Кочкор районунан 2 команда болуп, жалпысынан 7 команда ойнойт азыр. А жана Б группасына бөлүндү, А группасында 4 команда ойнойт, Б группасында 3 команда. Финалдык баскычка А группасынан 2 команда, Б группасынан 2 команда чыгып кездешет. Андан ары утканы финал, утулган 3-чү бестак ойнойт. Келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык. Байге фонду болсо 1-чи орунга 10 000, 2-чи орунга 7 000, 3-чү орунга 5 000 жана мыкты оюнчу, мыкты дарбазачы, мыкты коргоочу деген номинациялар бар. Баалуу белектер менен сыйланат. Грамота, диплом, кубок, медальдар менен сыйланмакчы. Рахмат. Рұқсат болса командалар ойынды баштай берсеңіздер болады. Күшті ішлесін, ішіңіздерге игілік. Келіңіздер анда. Кейінгі сөз болса ушул агайыбыздын мына өмүрлүк жары Банура апабызга сөз берсин. Мен аябай ыраазычылык берем. Ошол менен өмүрлүк жолдошумду, өмүрлүк досумду эстеп, ушундай мероприятияны өткөзүп аткандар чоң рахмат. Кочкор билимдигине ыраазычылыгымды айткым келет. Төрагасы жолдошко, ошол вообще негизи кеңектоого ыраазычылыкты билдиргим келет. Мына бүгүн аябай жакшы сөздөр айтылды, жылуу сөздөр айтылды.
Абаскан Сардарбекович жөнүндө. Мына даже мынакей аттарын кечирип койгула эстей албай калдым. Мына представитель Жогорку Кеңеш из Кыргызстана выступал, сказал очень теплые слова. Представитель ведомства Эрмек Штубаев сказал хорошие слова. Надыр Кубанычбек, да? Ушул бүт выступать эткендердин баары аябай жылуу сөздөрдү айтты. Буякта катышкан кишилердин арасында көбүнчө мына, особенно чуть старше поколение, наверное, Абаскана Сардарбековича знали очень хорошо по его делам, так как он всю свою жизнь, за исключением 10 лет, которые он работал в издательстве ЦК КПСС и газета «Правда», он посвятил только Кыргызстану, родине своей. Он делал все, чтобы днем и ночью он почти, просто у него работа была, наверное, такая, работал в постпредстве, отделом Госснаба руководил. Это была такая работа. В сложные годы, трудные годы после распада он вложил очень много сил. Было отмечено в биографии Абаскана Сардарбековича. Это установить экономические взаимосвязи, дипломатические и иные связи было в то время очень тяжело. И, конечно, он делал өзүнүн колунан келген иштерди аябай жакшы откады деп ойлойм. Это было отмечено и государством, и посольством, и так далее. Анан ушул эмнеди рахмат кыргыз элине ушинтип улууларды сыйлап, кеткендерди эскерип ушинтип жүргөнгө биздин салттарга чоң рахмат. Ошо салтты кармаган биздин кыргыздын алтындай болгон уул жигиттерине рахмат. Ошол силерге очень тазим кылам. Очень благодарна, преклоняюсь перед вами. Дай Бог вашим семьям здоровья, счастья. Шундай жоготуулар аз болсун. Көп жашайлык, аман эсен болуп, жакшылыктарда кезип жүрөлүк. Кандайсыңар туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү жакшы жөрөлгө болуп, улуу агабыз Оозкан агайдын эскерип отурабыз. Мен эскере кетсем, ал киши жөнүндө кыскача айтып коеюн, только ал кишинин только коомдук иштерин гана билем. Коом үчүн, ар бир адамдын проблемасы үчүн кара жараны каршы туруп көп жүгүрчү эле. Даже бирөөнүн жөнөкөй эле карапайым адамдын бир проблемасын чечем деп, анын үчүн чечиш үчүн экинчи проблема. Ал эки проблема чечиш үчүн 4 проблема. Географический прогрессия да өсүп атса дагы ошого карабай күндөп, түндөп ошо ою кылган иши бүт эле ошо маселени чечүү аракетине болот эле. Эми ошон агайдын жаркын нерсе арнап бүгүнкү уюштуруп тобуга чоң рахмат, мероприятие уюштуруп аткандарга. Ушуга бизди чакырып көбү кылып койгоңордон бетер чоң рахмат. Кыскасы бактуу болгула, бар болгула, бай болгула. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, бир туугандар. Мына бүгүнкү күн өзгөчө күндөрдүн бири болду деп эсептейм. Себеп дегенде Оозкан агайыбыздын элесине арналган турнир өтүп атат. Эми Оозкан агайыбыз жөнүндө айта берсек, агайыбыздын кылган кызматы, иштеген иши жөнүндө айта берсек аябай көп сөз. Аны бир күн кечке айтсак деле түгөнбөйт. Эми жанаттан бери биздин жогорудагы келип айтылып кеткен өмүр баяны, жана кылган иштерин баарын айтылып кетти. Кыскача ошол элекинин баарын толуктай берсек көп эле сөз чыгарыр. Эми уюштуруучулар Кочкор биримдиги төраганын Кочкор биримдиктин атынан жакшы уюштуруп жакшы иш алып барып атасыңар. Чоң рахмат. Анан ушул турнирди жыл сайын токтотпой улантып, ар бир жыл сайын астыга жыл улантып турганга аябай жакшы ой. Мен буга дагы аябай кошулам. Эми агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун, агайыбыздын арбагы ыраазы болсун. Эми ошо бир козголуп алды окшойт. Сиздерге да чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агам туугандар. Бүгүн Оозкан экөөбүздүн эскерүү болуп атат, эскерүү салтанаты абдан жакшы өтүп атат. Бул жерден уюштуруучуларга чоң рахмат айтабыз. Кочкор биримдиги
Кочкор биримдигинин төрагасы Жокиге. Рахмат, бул жерде Кыргызда жакшы кеп бар экен. Өлгөндү барктамайынча терүүлөр даңк калбайт деген жакшы кеп бар да. Анан бул кишинин басып өткөн жолу барлыгы айтылып өттү. Не дейбиз, арбага ыраазы болсун. Ушул эскерүү кечеси жакшы өтсүн дагы, бул турнирибиз жакшы өтсүн. Анан уюштуруучуларга чоң рахмат. Артында ушул кишини түздөлүп, ушул кишинин басып өткөн жолун бизге кызык болуп атат. Ошонун баарын ушу кийинки келечек ушулар оңдолуп, ушул кишидей болуп түзөлсөк деген ойду айткым келет да. Дуа тилектер баары кабыл болсун, жаткан жер жайлуу болсун. Assalamu alaikum aykeler, kardeşler, ünlüler, bağırızlarının büyük bağırızlar bilen sağlara bagay üstün bugün eskersikler olursa çoğun rahmat, jastan yer olsun, toprak sorkul olsun, жалпы сайыспет жагылары сизин де сөз кылышабыз. Oyun başlanıp kaldı. Bağırızlara çoğun rahmat, bu vaktınızlar bölüp ушундай келип эскертип, ата таса куту сүйүнүп айкебиздин жастан yer жай болсун. Bağırızlara rahmat. Улукташты кичик кылып улуу сөзүңүздөрдү айткан сиздерге рахмат, бар болуңуздар, узак жашаңыздар. Мадина эжекебиз мына Нарын Теңир Тоо коомунун катчысы Гүлмире эжекебиз келиңиздер, мынча болду. Оюн башталды, бирок эркин микрофонубуз уланмакчы. Сиздердин дагы бир улуу сөзүңүздөрдү калы. Саламатсыңарбы, урматтуу ушул чоң турнирдин чоң эскерүүнүн катышуучулары. Эми бул жерде азыр эркин микрофон. Анткени ким Оозкан Сардарбекович жанында жүрүп, анын жакшы таанып, жакшы билгендер ошонун кыял жоругун айтсак, менимче байкемден арбак аябай ыраазы болот да. Бардык нерсе айтылды. Мен бир эле ушу мага өтө жакканы, мага өтө таасир калтырган Оозкан Сардарбековичтин бир мүнөзүнүн бир тарабын айтып кетким келип атат да. Оозкан Сардарбековичтин демократиялык көз карашы ошонго суугарылгандыгы мени аябай таң калтырчу. Өзүнүн даже оюндагы таңуулачу эмес да. Мисалы үчүн бизде Кочкор биримдигинин жетекчиси шайлоо болуп калды да. Анан ага чейин мени менен ага кеңешип атат да. Роза мына баланчаны коелу, анткени ал ушу ою тунук, билими күчтүү, уюштуруулук дарамети бар деп. Ana men ayttım, aga hem sizni koldoyuz da dedim. Hem antkendigi hem uluu kişi, sulu kişi, tim böyle bizge avtoritet, Nарын Теңир Тоо коомунда ушундай авторитет киши өзүнүн кандидаттыгын Кочкор биримдигине сунуш этип атса, о колдойбуз деп келдим. Анан чогулуш башталды. Чогулуш башталганда жаштар деген күчтүү да. Жаштар деген өздөрүнүн оюн бербей чыгышып, биягынан айтышып, тигинен айтышып, тим эле тоголонуп, топтошуп бардыгы эле анан башка кандидатты айтып койду. А мен жанталашып аракет кылып атам деп, мен байкем колдоп коелу деп, анын атын да айта албайдым. Анан акырын барып шуурадым. Оозкун байке, не кылайын, азыр сизди атыңызды айтып туруп чыгарайынбы? Мына Оозкун байкенин кандидатурасы ушуну колдоп койгула деп айтайын десем, байкем айтты. Жок, Роза деди. Мен көпчүлүккө баш ийем деди. Жаштар тандап атканды гана мен макулмун деп койду. Мына көрдүңөрбү кандай болчу? Бул кишиде ушу демократиялык сезим, калыстык сезим турган турпатына канына сиңген адам болчу да. Анан бул жерден Надыр айтып кетмекчи, ошол Оозкан Сардарбековичтин жылмаюусу дайым жүзүндө бар эле да. Ушул сүрөттү мен ушу бир ВДХда билесиңби, Венера өткөргөн бир ВДХдагы Нарын Теңир Тоо коому бир иш-чара өткөрдүк элек, ошол жерде экөөбүз кыдырып жүрүп анан боз үйгө келип туруп ушул сүрөттү мен тартып алдым элем. Накта байкемдин өзүнүн образын берген ушул сүрөттө болом. Не дейбиз? Эл эмгегин жер жебейт. Байкем өтсө да биздин жүрөгүбүздө өмүр бою сакталат. Арбаңыз разы болсун. Калган урук туганын, Кочкор элин, Нарын жерин, Кыргыз элин негизи Кудайым колдосун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Оозкан агайыбыздын элесине арнап футбольный лига өткөрүп аткан Кочкор биримдигинин төрагасы жана Кочкор биримдигинин жалпы элине терең таазим этем. Баарыңыздарга тең ыраазымын. Ошо Роза адышын айтып кеткендей,
баягы жакшы жерлерин эстеп кетели деп атышат да. Анан Оозкан агайды мен өз атамдай жакшы көрчүмүн, эркелечимин кадимкидей элечи. Анан мени ушу коомдун локомотиви, мотору деп мындай жакшы эркелетчиле да. Жаткан жери жайлуу болуп, иманы саламат болсун байкебиздин. Ошо анан Кочкор биримдигинин төрагасы жана Кочкор биримдигинин элине терең таазим дагы бир жолу. Рахмат сиздерге ушундай эл эсине арнап өткөрүп атканыңыздарга терең таазим. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул турнирдин катышуучулары. Бүгүн биздин абдан коом үчүн, кыргыз эл үчүн оорду чоң, жакшы инсандарыбыздын бири ушу Оозкан агайды эскерүү кечеси болуп отурат. Агайды айтып отурсак, эми баа жеткис, агайдын оорду ушунчалык чоң. Кандай айткан күндө дагы агайдын оорду сунушу бул өтө чоң нерсе. Агайдын жакшы жактарынын баарын айтып келе атпайсызбы? Деги эле жаман жагын көргөн жоксуз. Башынан баштап, коом түзүлгөнүнөн баштап, кай жерден болсо дагы иш-чара, аш-чараларда чогуу болгондо агайга бир нерсени кеңешсең макул деп туруп ойлонуп туруп анан кайра чакыраар эле да. Ушуну кандай кылсак болот десең, ошону айтып туруп анан бир топтон кийин кайра чакырып анан мен ойлондум деп туруп анан ушундай бир аябай калыстык менен чечип берчү эле. Агайдын жаркын элеси ар дайым биздин жүрөгүбүздө сакталат. Жаткан жери жайлуу, топурагы турку болсун. Бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруп жаткан Кочкор биримдигине, Кочкор биримдигинин төрагасы Жолдош мырзага терең ыраазычылык. Агайдын арбагы ыраазы болсун сиздерге, арбагы менен колдоп жүрсүн. Ушундай өткөн жакшы инсандарды эстеп, артынан момундай иш-чара, аш-чараларды өткөргөн сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ынтымак, ар дайым ушундай жакшылыктын жарчысы болуп бар болуңуздар. Дагы бир жолу агайдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү футбол лиганын жалпы катышуучулары. Бүгүн биз өзгөчө бир мероприятияга келдик. Оозкан атабыздын, Оозкан Сардарбеков агабыздын эскерүү кечесине. Бүгүнкү эскерүү кечени ошол уюштурган Кочкор биримдигинин төрагасы Жолдош байке жана жалпы Кочкор жамаатына терең ыраазычылык. Илгертен айтып өткөндөй, аталарыбыз өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Ошол артыбызда агай көп эмгектерди жасап кетти. Ошонун аркасында ошо Нарын Теңиртоо коомун түптөп, ушунун биздин түптөлүшүбүзгө, биздин юстициядан документ алышыбызга агайдын эмгеги аябай чоң. Ушул Нарын элинин ынтымагын түзүп кеткен агайыбыздын арбагы ыраазы болсун, биз ыраазыбыз агайга. Анан дайым жыл сайын жана айтылып өтпөдүбү, өткөрө берели депчи. Атабыздай болуп мээрим берчү эле да. Чындыгында агай менен 2017-жылдан бери таанышдык. Жолукканда атадай мээрим алчу элек. Мен ошо папам бияка келгенден кийин өтүп кеткен, атамды көргөндөй мээрим ошондой, сезим ошондой бизге таалим, тарбия берип чоң таасир калтырды эле да. Орду толгус жоготуу болду. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Саламатсыздарбы? Жалпы Нарын Теңиртоолук мекендештерим, жердештерим жана келген коноктор, тамагыңыздар таттуу болсун. Бүгүнкү эскерүү кечесине абдан ыраазычылык билдирем. Кочкор биримдигине жана жолдоштарлык сизге терең ыраазычылык. Агайдын басып өткөн жолдорун, түптөгөн тамырларын өйдө жактагы агаларым, эжелерим айтып өттү. Мен дагы Оозкан Сардарбекович атабыздын баягы өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Атабыздын бир жакшы нерсесин мен да айтып өтөйүн. Себеби мен кийин эле Теңиртоого кошулганым менен, бирок атанын батасын алып калдым. Атанын кеңештерин, атанын акыл насатын мен алып калдым да. Анан агай экөөбүз бир отуруп сүйлөшкөндө минтте эле Раматылык Муктар Өмүракуновдун эскерүү кечесин өткөздүк эле, Милли Адбашы биримдиги. Ошондо балам өткөндөрдү тирүүлөр даңкталмайын, өлгөндөр бакталбайт. Балам ар бир учурда эскерүү кечеси болуп калат. Эскерүү күнү келип калышы мүмкүн деди эле. Атабына айла жок, ажалга айла жок экен. Атабызды арабыздан алып кетти.
жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Артында калган Банура жеңе, кыздары, балдарына сабыр тілейм. Жана ошондой эле бүгүнкү уюштуруп жаткан Кочкор биримдигине жана жалпы жамаатына сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Ушундай иш-чаранын биздин Нарын Теңир Тоо коомунда көп иш-чаралар өтө берсин, атабыздын аты атала берсин. Кандай иш-чара болбосун, ынтымагыбыз бекем болсун, биримдигибиз бийик болсун. Сиздерге терең ыраазычылык, агайдын жаткан жери жайлуу болсун. Анан жолдоштарлык күч сизге Улжан айымдар комитетинин атынан Роза Адышевна ушу Кочкор биримдигинин аксакал айымы биринчиден, экинчиден баягы Эне Рахматалиева эжекебиз айткандай мотору болуп калдыңыз окшойсуз Кочкор биримдигинин. Ушуну эстер кылып кийип жүрүңүз айымдар. Чоң рахмат, ойдо жок нерсени жасайсыңар да. Чоң рахмат, дана кыргыздын салтын унутпай сиздерге чоң рахмат. Намесе Нарын жергесинин меймандостугун билдирген эжекелерибиз келди. Эжекелер мына ушул атабыз менен саналаш катарлашып батасын алган сиздер бактылуу экенсиздер. Мына биз бул жерден батасын албай калдык деп ичибизден сыздап турабыз. Бирок ошентсе дагы эми атабыздын арбага ыраазы болсун деп эле келиңиздер. Актасыркондон орун алыңыздар. Сөзүңүздөр үчүн чоң рахмат. Уруксат болсо ардактуу аталарым, апаларым, ушундай жакшы сөздү жакшы уруп коштосун. Назарыңыздарга мына Азат Жолдошбекуулу Кочкор жергесинин анчынан шалшыдан чыккан мына бир мырзаны чакыралы, жалпыңыздарды керемет чыгармасы менен шаңга бөлүп берсин. Азаттыкты калталап, элибизди чоң үмүтүн актаган. Ата жери, асылдын кени, эл балас деми, чыңыздын эли, Kırgızistan'dın aydıvalın kurguzdan. Ayak o yeri, asıldın geri, orman kan demi, alıp ol dedi, ben Kırgız'dan oğlumun. Bakay babam söz türkün tümündey, Nasat aytkan yaşa Kırgız bölümdey, Kırgız sürü basket kalan sürümdey, Kırgız yüzü tüylü koğuldey. Ben Kırgızmın, Kırgız degen olur mu? Moskva, Beijing, Amerika, bir nokkum. Mekendeymin, Alatoğlu yerdeymin, Kırgız yeri, yeni tüpü, oyulupay. Alatoğlu'nun suları köp şaratkan, Beşinde yerin vergin jaratkan. Omuzgüsü biyik turap sanattan, Sayakbaydın yolundan kanattan. Balık o yeri, asılın geri, Ermanas demi, Çıngazdın eli, men Kırgız'dan oğlumun. Balık o yeri, asılın geri, orman kan demi, balık ol eli, men Kırgız'dan oğlumun. Balık o yeri, asılın geri, men Kırgız'dan oğlumun. Arkadaşlar, bugünkü gün biz için abdan kuvançlı gün bolup atat. Sebebi menin dostum Oskan boyunca Nарын Теңир Тоо коому, анын ичинде Кочкор биримдик коому достумдун элесин арнап балдардын футболун уюштуруп абдан чоң иш-чараны өткөрүп жатышат.
ушул иш-чараны досумдун жаркын элесине ар жылы өткөрүү жөнүндө өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атат. Бул абдан кубанычтуу. Өтүп кеткен адамдарга ушул Куран окуп, анан ар дайым эскерип жүрүшүбүз керек. Менин досум Оозкан бул жөн эле катардагы адам эмес. Бул бүтүндөй ушул Россиядагы кыргыз элине таанымал, кыргызга абдан чоң кызматтарды кылган, болгондо дагы ак көңүл, кичипейил, өзүнүн ички интеллектуалы боюнча ушунчалык жогору турган, деңгээли бийик, тууганчыл, досчул, элим үчүн деп ар кандай ишин жерге коюп иштеген достордун бири эле. Баягы жамандык капыстан келет экен, жашка карыга карабайт экен. Ушул эми ошол карылыктын доорун сүрө турган мезгилде досум өтүп кетти. Досум жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, калган өмүрүн балдарынын неберелерине берсин. Урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү Оозкан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган футбол оюну болуп атат. Буга өтө сонун уюштурушуптур. Бул деген эң сонун жакшы самгалык болуптур. Биринчиден ушул уюштуруучуларга рахмат. Анан экинчиден менин айтып кете турган нерсем, Оозкан Сардарбекович 4 жыл бирге иштедик. Менин учителим эле. Аябай интеллектуалдуу, боорукер, дүйнө топтобогон, дос топтобогон киши эле. Жаткан жери жайлуу болсун, Оозкан байкенин дайыма жаркын элеси дайыма биздин көз алдыбызда сакталсын. Урматтуу туугандар, мына бүгүнкү мероприятияны өткүзүп аткан балдарга биринчиден чоң ыраазычылыгымды билдирем. Оозкан биринчиден өкүл атам, экинчиден досум 8-9 жыл чогуу иштедик. Бул кишинин эң жакшы касиети жөнөкөйлүк, бир адамга дагы кат айткан эмес. Колунан келгенче жардам берген. Күнбү түнбү кыргыз элим, жерим деп күйгөн адамдардын бири эле. Дагы бир жолу балдарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу бир туугандарым, бүгүн чогулуп менин жолдошумду Сардарбеков Абаскан Сардарбековичке арналган эскерүү күн болду. Ушул эскерүүдө атайын Кочкор биримдиги футбольный турнирди уюштуруп, чоң жакшы оюнду организовать этти. Мен ыраазычылыгымды билдирет элем. Эң биринчи Кочкор комуна, анын башчысы Жолдошбеке, Нарын Теңиртоого ушундай жакшы мероприятияны өткөзгөнгө чоң ыраазымын. Кеңешинин төрагасы Ертабылды Шамилевич атабызды, андан соң ушул Оозкан Сардарбекович агайыбыздын жан жубайы, өмүрлүк жары Банур апабызды ортого чакыралы. Жана ошондой эле Абдылдаев Асан, Дайырбек Касымов, Жусуп Абдрайымов аталарыбызды бир кол чабуулардын астында ортого чакыралы. Уруксат болсо. Агайлар, атагилер келиңиздер. Урматтуу менин карындаштарым, урматтуу мекендештер, бүгүн биз үчүн айрыкча Россиянын кыргыздары үчүн, Москванын кыргыздары үчүн абдан чоң болгондо дагы
улуу түбөлүккө кара турган иш-чараны өткөрүп атасыздар. Себеби Оозхан менин досум эле. Ушул досумун өтүп кеткен адамдарга эки нарса өтөт экен. Биринчиси бул Кур'ан окуп жүрүш керек, экинчиси эскерип жүрүш керек. Мына ушул Оозхан досум түзгөн Теңиртоо коому, Теңиртоого кирген коомдук уюмдар, Кочкор биримдик коому иши кылып бардык ушул Оозхан досума кайда керек эмес караган биздин кыргыз элибиз. Бүгүнкү ушундай чоң иш-чараны Москванын ортосунда өткөрүп жатканыңыздар бул абдан чоң кубанычта. Биз аксакалдар чын жүрөгүбүздөн колдойбуз. Себеби кыргызда макал бар. Эр элге кызмат кылса, эл эмгегин эскерет дейт. Ошол Абосхан Дасым чындыгында кыргыз элинин чыныгы оолу эле. Болгондо дагы алыс жерде, талаа жеринде 50 жылдан ашык жүрүп, өзүнүн үй бүлөлүк турмушун, өзүнүн жеке турмушун экинчи планга коюп, биринчи планга элдин кызматына арнаган интеллектуалдуу, ак көңүл, боорукер, күлгөн өзүнчө керемет, жүргөн жүрүш турушу, кийген кийими, баскан турганын бардыгы бизге таалим боло турган адам эле. Кыргызда дайыр макал бар. Сенин ким экендигиңди билиш үчүн сен досторуңду көрөйүн дейт. Мен чындыгында 2004-жылы келгемин. Ушул жерге келип, мен жакшы досторду таптым. Ошол досторума мына 3 өтүп кетти. Өткөн 4-июнда асакалдардын бардыгына эскерип, асакалдар чогулуп, эскерип Кур'ан окудук. Ошолордун ичинен мага эң оор тийгени ушул биринчи Оозхан досум. Сакен, Маматжан, дайыр указ бар эле, Медер деген. Ушулардын өтүп кеткени бул Кудайдын, табигаттын закон экен, эч ким арачылап кала албайт экен. Жашпы, карыбы, өлүм келсе ушинтип алып кете берет экен. Бирок ушинтип эскерип атканыңар, ушул менин досум эскерип атканыңар бул улуу таазим. Ушуну мындан ары дагы балдар айтып атат, мындан ары дагы улайлы деп, ушул ар бир иш-чараны ушул досумдун сүрөтүн коюп, ушинтип эскерип койсоңар, бул абдан жакшы. Себеби бизден кийинки муунга бул жакшы бизден калган белек болот. Кыргызда дайыр макал бар. Улууну урматтап, кичүүнү сыйла дейт. Ал эми биз көпчүлүк аксакалдарыбыз бизди сыйласын дей, жанда эмес. Биринчи улуулар кичүүнү сыйлаш керек. Кичүүнү сыйлагандан кийин кичүү сени урматтайт. Биздин аталарыбыз ушинтип айткан. Эгер кичүүнү сыйлабасаң, кичүү сени урматтабайт. Ошон үчүн балдар талаа жеринде жүрөбүз, алыста жүрөбүз. Үй бүлөбүздөн, ата-энебизден сырткары жүрөбүз. Агабыз, энебиз, эжебиз жок бул жерде. Ушул жерде биздин аз сандагы аксакалдарыбыз бар. Аксакалы бар элдин дырысы бар дейт. Biz el bolup kaldık. Buna hazır Kırgızistan'ın eseği boyunca köp жерде айтып атат. Россияда 1.039.000 жаран бар депчи. А мен өткөндө депутат келгенде, Нуржигит келгенде айттым. Кыргызстандын статкою боюнча айтып атасыңар. Ал эми биз Россиянын болуп кеткен, Россиянын паспортун алып алган 300.000ден 500.000ге чейин адамдар бар, туурабы? 500.000ге чейин. Аларды кошпой атасыңар. 1,5 миллиондон ашык биздин кыргыз жигит кыздарыбыз бар. Бүтүндө иштей турган жаратылыш ресурстарын Кудайым берген экен бизге. Адам ресурстары агылып башка жака кетип калды. Ошол жаратылыш ресурстарын өздөштүрө турган бизде. Мына Садыр Жапаров ел шайлаган биздин биринчи 30 жылдын ичиндеги президентибиз келди. Ушуну биз колдошубуз керек. Бир эң жакшы 100% колдоп аткан биз. Талаада жүргөндөр. Сөзүбүз менен дагы. Күн түндө иштеген акыбыз, кызмат акыбыз менен дагы. Биринчиден үй бүлөбүздү багып атабыз, ата-энебизди. Ал эми Кыргызстан ошол бир үй бүлөдөн түзүлөт. Үй бүлөлөр бириккенде анан мамлекет болот. Мамлекет курук жерге курулбайт. Тарып ушундай. Ошон үчүн ар бир үй бүлө бай болуш керек.
Бай болуш үчүн иштеш керек. Биз иштен башканы билбейбиз. Туурабы? Ушак менен ич тардык, көрө албастык деген ору жок бизде. Талада жүргөндөрдө. Биздин бир эле милдетибиз ата-энебизди багыш, жакшы жашаш, мамлекеттин экономикасын көтөрүш. Көпчүлүк айтмакчы, дагы бир мисалды айтып берейин. Ушул жерге былтыркы жылы 2 жолу муфтий баш болгон биздин дин алымдары келген. Ошондо 2 жолу мен мына жолдош билет чогулуп отуруп бир сөздү айттым да, Абдышүкүр отурат, муфтий отурат, бүт дин аябай алымдар отурат. Ошондо мындай дедим. Кыргызстандан бир Меккеге бир кыргыз барган экен. Ошондо Меккеден бирөө сураптыр. Сиз каяктан келдиңиз? Десе, кыргыз айттыр, мен Кыргызстандан келдим десе, Кыргызстанда котуштап суу ичеби деп сураган экен. Кыргыз күлүп, бизде котуштап эмес, бизге дарыяга тизеге чейин кирип барып ичебиз десе, тигил адам айтканмыш. А сиз эмне келдиңиз? Биз бейиштин төрүнөн келген турбайбызбы дептир. Көрдүңүздөрбү? Биз бейиштин төрүнөн ушакта жүрөбүз турмуш үчүн. Ошентип айтсам, Абдышүкүр алым айтып атпайбы? Аксакал, сиз бирөөдөн укканды айтып атасыз. Мен өзүм көзүм көргөн, өзүм көп болгондо айтып берейин. 2 жыл мурун Араб Эмиратынан бир алым шейх келди дейт. Делегация менен. Келип анан şu чүйдүн жакшы жерине апарса керек, кыргыз үй тигип шаркыраган суунун жээгине. Ошол жерде турсам дейт, үйдө тарткан артынан ээрчип жүрөт дейт. Карасам дейт, чөгүндү алып дарыяга барды дейт. Дарыядан алып атат, тартып атат дейт. Кайра келаткан тартып атат дейт. Келип күйүп аткан очокко асты дейт. Асып көрсөтүп бир нерсени сүйлөп, анан бияқты карап алып туруп бир топко чейин сүйлөдү дейт. Мен карап таң калып туруп, бул эмнени сүйлөп атат экен деп анан тилмеч менен сурадым дейт. Сиз эмнени сүйлөдүңүз десе, ал мындай дептир. Мен өзүмдүн элиме кайрылдым дептир. Мен бейиштин төрүндө турам. Көрдүңүздөр, мен бейиштин төрүндө турам. Мына агып жаткан бейиштин суусу мен өзүмдүн колум менен апарып алдым ушул жерден. Ушул сууну мен кайнатып өзүм ичем. Деп айтты Аксакал дейт. Мен өзүм көрдүм ошону деди. Көө болдум. Көрдүңүздөрбү? Ушул бейиштин талаасынан бейиштей берген жерден биз мына талаада тиричилик үчүн деп жүрөбүз. Ошон үчүн сөзүмдүн акырында ошондой күйгөн, ошондой акыл айткан, ошондой өзүнүн бүткүл жүрүш турушу менен жаштарга үлгү болгон менин досум эле. Ушул досумдун элеси түбөлүккө калсын. Мына бул жерде Ашим кызы менен турат. Эми баягы айта берсе абдан сөз көп бул досубуз жөнүндө. Абдан көп. Баягы 1000дин биринен ушундай аксакалдар чыгат. Аксакал деген кыргызда бул жашы 60, 70, 80ге баргандын баары аксакал болгон эмес. Аксакалды эл берген, эл бул даража. Эл сыйлап, эл бактаган, эл сөзүн уккан адамдарды аксакал дешкен. Мен досум ошондой аксакалдардан эле. Бардык жагынан үлгү боло турган. Орустун улуу акыны Чеховдун айткан сөзү бар го. Адам бардык жагынан сулуу болуш керек. Сырткы кийген кийими, жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, анан ички дүйнөсү сулуу болгондо гана ошол адам сулуу болот деп айткан. Ошондой адамдардын бири менин досум Оозкан эле. Ошол Оозкан досумдун эстелигин арнап кичине аксакалдардын атынан сыйлыгыбыз бар. Ошону окуп туруп берсеңиз. Сардарбек Оозкан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган футбол боюнча турнирди уюштурууда жана Нарын Теңир Тоо коомундагы Кочкор биримдигинин ынтымагын күчөтүүгө кошкон салымы үчүн Касым Алиев Молда Казбай экебиз сыйламакчы. Жана ошондой эле грамота менен Саманчиев Турракын Саманчиев сыйланмакчы. Жана ошондой эле грамота менен Эсекеева Назира эжекебиз сыйланмакчы. Жана ошондой эле грамота менен Кермакулова Айнура Качкиевна эжекебиз сыйланмакчы.
албетте эчкиге көтөрүп баса белгиле элчи үчүн нерсе мына Кошкор биримдигинин демилгеси менен төрагабыздын демилгеси жана ошондой эле Айнур эжекебиз ушул Нарын Теңиртоо коомунун футболдук командасына өз чөнтөгүнөн мына футболдук формасын каржылап беришти. Эжекебиз сизге чоң рахмат, кара болуңуз. Жана ошондой грамота менен Алсейитов Максатбек Исакиевич байке сыйламакчы. Жана ошондой эле Сардарбеков Арыскан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган футбол боюнча турнирин уюштуруусуна жана Нарын Теңиртоо коомундагы Кошкор биримдик ынтымагын күчөтүүгө кошкон чоң салымы үчүн Маликов Темирлан Турганбекович сыйланат. Жана ошондой эле грамота менен Кошкор биримдигинин төрагасы Өбүшев Жолдошбек Зарныкович байке сыйламакчы. Себептеріңіздер құт болсын, келіңіздер анда кейінгі сөзге Нарын Жергевичтің райондарының жетекчилерине, төрагаларына уруксааттарды берели. Келіңіздер. Мына Жумгал районунун төрагасы, Актала районунун төрагасы, Атбашы районунун төрагасы, Нарын районунун төрагасы, Кошкор районунун төрагасы. Сөз сиздерде болсын. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн Оозкан агайдын эскерүү кечеси болуп аткан ушу футбол топ өткөрүп аткан Кошкор биримдигине силерге чоң рахмат. Айрыкча төрагасы ушунун баарын уюштурган сага да чоң рахмат. Баарыңыздар ушуга келип берип катышып кеткен сиздерге да чоң рахмат. Ушундай сонун оюн өткөрүп берген оюнчуларга да чоң рахмат. Ар бириңиздердин ой максаттарыңыздар, кажетиңиздер ушу Оозкан агайдай болуп, ар бириңиздер элге төбөңүздөр көрүнсүн. Оозкан агайдын жолдоңуздар. Оозкан агай аябай сонун ишке баардыгыбызга бирдей тегиз аттын саатын айтып турчу эле. Эмне дейбиз? Ажал улуу экен, айла жок. Мындан ары дайым эскерип туралы. Толкунуп кетип. Сизге дагы Оозкан агайдын бай кызы сиздерге да чоң рахмат. Ушу ар дайым биз менен болуңуздар. Биз сиздерди унутпайбыз. Сиздер бардык Оозкан агайларды эскертебиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү келген командалар, кутман кетүүчүлөр менен бүгүнкү Кошкор биримдиги тарабынан уюштурулган Оозкан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган футбол жогорку деңгээлде өттү. Кошкор биримдиги жана анын төрагасы Жолдошбек мырза, сиздерге терең ыраазычылык. Оозкан агай боюнча айта кетсек, айтчу сөздөр көп, анын баарын эле жактан бери айтылып кетти. Ошонун баарына кошулабыз. Агайга бүгүнкү окулган Куран кабыл болсун, жаткан жери жайлуу болсун, агайдын топурагы торко болсун. Бүгүнкү ойдогон командаларга дагы терең ыраазычылык. Жогорку деңгээлде жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Мындан ары дагы Нарын Теңиртоо коому чогуу биргеликте ынтымакта чогуу ушундай жакшы оюндарды уюштуруп жүрө берелик. Кудай буйрса, эмдиги жылы Оозкан агайдын жаркын элесине арналган футбол турнири Атбашы биримдигине тапшырылат экен. Кудай буйрса, 2 жылы биз дагы жогорку деңгээлде өткөргөнгө аракет кылабыз. Уюштуруучулар сиздерге терең ыраазычылык. Ушул агайыбызды унутпай, ушул агайыбыздын эмгегин баалап, ошол туулган күнүн эстеп ушул кечени өткөрүп атасыздар. Анан биздин чын эле айта турган сөздүн баарын эле алдыдагылар айтып өтүп кетти. Агай жөнүндө айта берсек көп сөз. Агайдын эң алдыңкы сапаты адамгерчиликти биринчи орунга коюшу. Ушунчалык адамгерчиликтүү адам. Анан ошол бүгүнкү оюнда келип ойноп ийгиликке жеткен командаларга куттуу болсун, ийгилигиңиздер. Утулгандар дагы куттуу болсун деп коем. Ошол ар дайым ушундай ынтымагыбыз бекемдей берсин. Жыл сайын ушул агабызды эскерип, ушул күндөр ушундай турнирлерди өткөрүп туралы.
алдыда дагы өтө турчу турнирлер бар экен агай жолунда, буюрса аларды дагы колдоп буюрса дагы өткөрөбүз. Саламатсыздарбы бардык Нарын Теңир Тоо коомунун мүчөлөрү, ошондой эле Кочкор биримдиги жана Жолдош артыкчысына чоң рахмат, ынтымагыңар бекем болсун. Бүгүн аябай жакшы оюн болду. Эми Нарын шаары жөнүндө айта десем, бүгүнкү биздики мындай шоо кесүү болду да, действительно. Биздин эбебиз миссиябыз утулуш эмес, самый главный участие болчу, бирок мен балдарыма чоң рахмат, келишти, катышты, ойношту. Уткан командаларды куттуктайм. Утулган командаларды да куттуктайм. Баары самый главный бул жерде катышуу, утулуу эмес, ой болгондон баары утулат дегендей ошол. Баарыңыздарга чоң рахмат, убактыңарды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Саламатсызбы туугандар, жана ошондой эле биринчиден Кочкорлук туугандар, сиздерге чоң рахмат. Оозкан агайдын элесине, жаркын элесине ушу футбол өткөрдүңөр. Бул турнириңер жогорку деңгээлде өттү, жакшы өттү, Кудай буюрса. Эми баягы күчтүүлөр утат демекчи, күчтүүлөр утту, күчтүүлөр да уттуктай кетет элем. Жана ошондой эле бул агай жөнүндө сүйлөсөк сөз көп. Кыскача эле айта кетейин. Былтыр биз Куйручук атанын 155 жылдыгын марафон уюштурганда ушу аксакал өзү келип, баш көз болуп, Нарын Теңир Тоонун аксакалы катары келип, баштан аягына чейин туруп бердиле. Буну биз унуткан жокпуз, Жумгал эли унутпайбыз буну. Ошо Жумгал элинин атынан, өзүм атыман да мындай үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кураныңар кабыл болсун. Жана ошондой эле рахмат барыңыздарга. Убактыңарды бөлүп бергениңиз үчүн. Төрагалар арасында эле рахмат бар болуңуздар. Келиңиздер, айткандарыңыздар кабыл болсун. Төрагаларыбыздын сөзүнөн кийин соң кайрадан карындын сөзүн капка сал дейт. Мына улуу башын кичик кылып келген биздин аталарыбызга кайрадан сөздү бермекчибиз. Келиңиздер аталар. Басқан деп айтчу эмесмин, карыя деп кое берлем. Экөөбүз 30-35 жыл жолдош болдук. Мен өкүл атам кичеде. Бул кишинин адамкерчилиги, кичекей кишини да, кичекей баланы дагы таарыткан эмес да. Элим жерим дегенде кичкене ашын жерге койгон адам болчу. Анан жаңыдан ушул силер Теңир Тоо деген Теңир Тооду уюштуруп атканда мен тамашалап кое берлем. Жакында Кремльди алып коесуңар го силер мындай темпиңер менен деп. Ошондон нарындык жигиттер, нарындык кен, баарыңар деле нарындык да, туура. Баарыңарга мен чоң ыраазымын. Баягы шумажал карыяны алып кеткенде, карыя деп койдум. Карыяны алып кеткенде баарыңар тик турдуңар. Бир дагы силерге кемчилик жок. Абдан ыраазымын. Баскан турган жериме айтып жүрөм. Мыкты жигиттер экен деп. Кыздар дагы бири алмаштыруу үчүн жүрүштү да. Энди арбагы ыраазы болсун. Силер дагы ошо агаңар тартып, ошондой карачылыкка жетти. Урматтуу нарындык туугандар, мен бүгүн өтө силерге ыраазымын. Себеби Оозкан байкени эстеп, ушундай сонун турнир өткөргөнгө мен силерге чоң рахмат айтам. Оозкан байке жөнүндө айта турган болсок, өтө сөз көп, жазда бир айтылып атат. Биринчи кыргыз диаспорасын Москвада түзгөндөрдүн бири. Анан биринчи Москвада Аксакалдар кеңешинин төрагасы болгон киши. Биз Оозкан байкеге экөөбүз 4 жыл 5 жыл бирге иштеп калдык Кыргызстан павильонунда. Оозкан байкен жарата бир айтып атышат, өтө акылдуу, өтө маданияттуу, өтө адамгерчиликтүү. Бул киши байлык таптаган жок. Бул киши жолдош топтоду. Силер окшогон ак инелерди тарбиялады. Бул кишинин эң адамдык сапаты, кылган менети ушу болду. Жаткан жери жайлуу болсун, акем. Дайыма жүрөгү элеси биздин жүрөгүбүздө. Саламатсыңарбы? Ушуда турган бир туугандар, эжелер, сиңдилер. Эми ушуларга кандай мындай сөз жок. Оозкан байкени эстеп, ушунда ойноп, футболду ойноп, эстеп койгондарга бул кишинин айта турган аябай сөз көп.
Есім болса бұл жерде 85 жылдан бері келіп, Москвада жүрем, балдар чоңойған, ошо кишимен атамда ошо балдарды чыгарып кеткен көп нерселер. Бұл не только бұл аз байк эмес. Бұл жерде Москвадагы кыргыздардын баарын аз байкени билбеген киши жок. Ал кишинин жаткан жери жайыр болсун. Ушул жердеги уюштурган коомдорго силерге чоң рахмат. Силердин ишиңерге ийгилик. Жакшы нерселер болсун. Жакшылыкта жолугуп, ушундай уюштурууну жыл сайын өткөзүп туралы. Аманчылыкта болоду. Чоң рахмат аталар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Келиңиздер анда кадырман меймандар, дагы бир улуу инсандын белектери тапшырылмакчы. Нарын Теңир Тоо коомунун ардактуу тең төрагасы Белеков Жыргалбек Сабырбекович агайыбыз шартка байланыштуу өзү келе албаса дагы, бирок өзүнүн грамоталары менен биздин катышуучуларды сыйламакчы. Уруксат болсо окуп өтөлү. Коомдук ишмер Нарын Теңир Тоо коомунун негиздөөчүсү Озкан Сардарбековдун жаркын элесине арналган футбол боюнча турнирде Кочкор биримдигинин спорт тармагын активдүү колдоп, биримдиктин ынтымагын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Рысалиев Исламбек сыйламакчы. Жана ошондой эле грамота менен Шерипов Теңгиз мырза сыйланмакчы. Рахмат, ошондой эле грамота менен Абдыраманов Адилхан мырза сыйланмакчы. Жаркын элесине арналган футбол боюнча турнирде Кочкор биримдигинин спорт тармагын активдүү колдоп, биримдиктин ынтымагын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Шамшиев Мирлан Орунбекович мырза сыйланмакчы. Жана ошондой эле грамота менен Анварбек уулу Самат сыйланат. Самат келбей. Анварбек уулу Самат. Мынабесе, Жалпырызан аксакалыбыз. Белгилүү маданият кызматкери Нурдинов Теңиз агайдын колунан грамота алып жаткан кезде. Бар болуңуздар. Жана ошондой грамота менен Жеңишбек уулу Алмаз мырза сыйланат. Жана ошондой грамота менен биримдиктин ынтымагын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакбаева Бурусын Сырымбековна экөөбүз сыйланмакчы. Кочкор биримдиктин эң патриот айымдарынын бири Казакбаева Бурусын экөөбүз. Андан соң кийинки грамота Курманбеков Улукбек Курманбекович сыйланмакчы. Жана ошондой эле арба грамота менен Шамилов Эртабылды аксакалыбыз сыйланмакчы. Бар болуңуз ака. Кийинки грамотабыз Кочкор биримдигинин төрагасы Өбөшев Жолдошбек Зарлыкович агайыбыз сыйланмакчы. Рахмат, алган грамоталарыңыздар кут болсун. Эми башкы азем келип жетти. Бул биздин мыкты командаларды сыйлоо аземи башталмакчы. Уруксат болсо, келиңиздер анда. Сыйлоо аземин баштайбыз. Кочкор биримдигинин демилгеси менен жалпы Теңир Тоолуктардын ынтымагын бекемдөө максатында Озкан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган райондор аралык футбол боюнча ынтымак мелдешинде эң мыкты чабуулчу деп Нарынбеков Калыс мырза сыйланмакчы. Başı çargası Narınbekov Kılıç en mıhtı darbazacı. En mıhtı çalınçı geçirip oyunumuza. Rahmat. Kiyinki silo
Ошого назар салыңыздар, мелдешибиздеги эң мыкты дарбазачы Камчыбек уулу Ардак мырза сыйланмакчы. Камчыбек уулу Ардак, сыйлыгыңыз кутlu болсун. Назар салыңыздар, мелдешибиздеги эң мыкты коргоочу, защитник Куланбек уулу Канат мырза сыйланат. Куланбек уулу Канат мырза, сыйлыгыңыз кутlu болсун. Келіңіздер, сөйлі әдемі дағыты болса қызықтырып, назар салыңыздар. Мелдеш тилдеги 3-чү орунду багындырган команда. Бұл Кошкор командасы сыйланмакчы. Кошкор районунан чыккан, Кошкор исимин алып чыккан команда бүгүн мелдешибизде 3-чү орунду жеңди. Üçüncü orun için Kошкор komandasına 5000 so'm sıylık topşırılıp жатқан кезде. İkinci orunda topşıralı anamlardayla. Mелдешибиздеги экинчи орунду багындырган комanda бұл Нарын району командасы сыйланмакчы. Қараңызшы, Нарын районунан келген футбол сүйүүчүлөрү, мыкты кыргыз спортчу жигиттери. Мелдешибизде экинчи орунду багындырып турган кезде. Сыйлығыңыздар қотты болсын, келіңіздер еді. Суретке түсуі әземенді баштап қояды. Бүгін күнінен береміз. Екінші орынды бағындырған команда. Сыйлық 7000 етпей тұрыңыздар командалардан. Мына екінші орынды бағындырған командамыз ақшалай 7000 сом сыйлық менен сыйланып. Андан соң музыканы өшіріп қойыңыздарчы. Андан соң биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган командаларга биздин Кошкор жергесинен чыккан жеке ишкер, мына Жеңил жаша китебинин автору Азамат Райымбекович Байакебиз мына Манас кинотеатрына уткан командаларга 10дон билет, сертификат берди эле. Сыйлыгыңыздарда кутlu болсун. Келиңиздер, жайыңыздар алып алыңыздар. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган мырзалар үчүн Азамат Райымбековичтин атынан киного билеттер таркатылсын. Demek birinci, ikinci orunga ekan. Geçirip koyasar birinci, ikinci orunga. Tınçtanalı en başkı yerine geldik. Mелдешибизде Кошкор биримдигинин демилгеси менен жалпы теңир тоолуктардын ынтымагын бекемдөө максатында Обоскан Сардарбековичтин жаркын элесине арналган райондор аралык футбол боюнча ынтымак мелдешинде биринчи орунду ээлегендиги үчүн алыскы Атбашы командасы сыйланмакчы. Atbaşı. Birinci orundu bağındırgan Atbaşı komandası akçalay sıyılıp 10.000 so'm menen sıylanmakçı. Şöyle şunlayla Azamат Райымбековичтен 10 adamla Манас кинотеатрында кино көрүүгө билети дагы берилип турган чагы. Сыйлыгыңыздар кутlu болсун Atbaşı командасы. Рұқсат болса суретке түсіп қойыңыздар. Рахмат.
төрағамыз өзі баш болып мына бүгінгі мелдештің өтмек болғанын қарамап тұрады. Рұқсат болса өзіңізге бір микрофон сынайын. Өз сөзіңізбенен, өз қолыңызбенен тапсырып қойыңыз. Урматтуу бүгүнкү оюнчулар, урматтуу ат башылыктар. Мына жеңиш кут болсун. Точно эле айтсаңар, тилек өткөндө эле сурап аткан 10 000 сом которуп койбойсуңбу деп. Бирок эмгек менен алдың. Бул эми ат башы биримдигине ак жол. Бул чын эмгегиңер менен жеңдиңер. Бул өтмө көбөктү. Эмки жылы Кудай буйрса 25-нен 30-на чейин Оозкан агайдын туулган күнүнө карата өтмө көбөктү жылдан жылга ушинтип өткөзүп кете бересиңер деп ушул демилгени көтөрүп биз Кочкор биримдиги сиздерге ишенип бүгүнкү ким утса дагы ошого аябай ишенич артып ушул демилгени көтөрүп чыктык. Баарыңыздарга рахмат. Көбөктү тапшырып коюңуз уруксат этиңиздер. Келиңиз. Анамаса, Атбашы районун төрагасы Тилек мырзага. Кочкор биримдигинин төрагасы Эбошов Жолдошбек Зарбаковичтен, Азамат Райымбековичтен, Манас кинотеатрына киного 10 адамга сертификат. Эми келиңиздер. Бияка жылуу алып. Так, жылуу. Агайыбыздын жанына уруксат болсо, Кочкор биримдигинин ардактуу айымы биздин Төтө эжекебизди чакырып койсок, агай уруксат болсо ушул артыбызда турган желектин жүрүшүндө, коюлушунда, түзүлүшүндө агайыбыздын салымы бар экен, ошону дагы айта кетейин деп. Мынча болду. Ушул желегибиздин дагы Төтө эжеке. Келиңиз, сүрөттөн ана сүйлөшөбүз, келиңиз. Ошону сүйлөп коюңуз биринчи. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күн аябай сонун өттү. Баарыңыздарга ийгилик, уткандарга дагы рахмат. Утуп калгандарга да ушунча убактысын бөлүп ойногондорго да рахмат. Баарыңарга ден соолук. Анан эмнени айтайын дедим, ушу Байкыш байкенин немеси иманы саламат болсун. Нарын Теңиртоо желегибизде мондайго. Анан кийин баягы желек Кочкор биримдигинин желегин жасайлык деп ушундай сүйлөшүп калдык. Улуулар, жаштар болчу ошондо Оозкан байке деген Кочкор биримдиги Москвадагы кыргыздардын түндүгү деп түндүктү чыгарып, Москвада Кочкор биримдигин 11 айыл өкмөтү деп жылдызчаларды өңүндөгү Нарын Теңиртоонун желегинде болсун. Жибек жолубуз ар дайым Москва менен Кыргызстандын жолубуз ар дайым жибек жолундай ынтымактын жолу болсун, биримдиктин жолу болсун деп ушу желекти да ушу байкенин идеясы бар сүрөтү, жылдызчалардын баары. Ушу байкенин жатканы жайлуу болсун, жаңы иман саламат болсун, кээбеңиз өмүрүңүз узун болсун, сиздин байкем көрбөй кеткен жакшылыктарды силер көрүңүздөр. Сизге да чоң рахмат төрага. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү келген коноктор баарыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип колдоп коштоп келгениңиздер үчүн Кочкор биримдигинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге да аксакалдар, сиздерге да чоң рахмат. Жаңа сиздерге байке ушул аман болуңуздар эми. Ошол биздин ушундай иш-чарага күбө болгон бүгүнкү жалпы катышуучулар, Нарын Теңиртоолуктар баарыңыздарга баш ийип таазим кылабыз. Чоң рахмат, эми жакшы таарынбай тараңыздар. Рахмат, барыңыздар. Роза Абышевна эжекебиз айтмакчы, бүгүнкү иш-чара Оозкан Сардарбеков агайыбыздын жаркын элесине арналган иш-чаралардын башталышы. Буюрса келерки иш-чарадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Рахмат, бар болуңуздар. Келиңиздер эми ардактуу командалар. Бүгүнкү мелдешибизден баардык катышуучулар, командалар бир чоң сүрөт кылып коелу, анан үйлөргө бара берсек болот. Келиңиздер. Ушул жерге бүгүнкү катышуучулар